Көчмөн кыргыздар кымыз жасоо үчүн бийик тоолорду аралап жайлоого чыгып, булактын тунук суусун бойлой конуш издешкен. Дал ошол байыркы көчмөн кыргыздардын турмуштук каада салтын, купуя сырларын Карагүлжа районундагы Алайкуу өрөөнүн жердеген элден кезиктирүүгө болот. Ошондуктан дагы көчмөндөр оюнуна карата уюштурулган кымыз фестивалында Алайкуу кымызы эң мыкты деп табылган чыгар. Кымыз бул бээнин сүтүнөн жасалган кычкыл даамдуу улуттук суусундук. Тамак сиңирүүдө, топукту алып жүрүүдө жана кургак учук сыяктуу жугуштуу ооруларды алдын алууда орду чоң. Бизде Алайкуунун кымызынын айырмачылыгы башка жактарга караганда. Бизде мына чөптүн күчүнө карайт да. Бизде мына тоо канчалык бийиктеген сайын чөптүн күчү ошончолук күчтүү болот. Мисалы үчүн мына көдө көбүргөн мына ушу чөптөр мына пасти өндүрдө өспөйт. Булар көбүнчө ошо болушунча бийик жакта болот. Мына биз бийик жакта жайгашкан үчүн кымыздын күчүнүн өзгөчөлүгүнө ошолор таасир берет да, чөптүн күчтүүлүгү. Анан канчалык чөп күчтүү жеп, ошончолук бийик жерде оттогон жылкынын сүтү күчтүү келет да, кымызы күчтүү келет. Анан жана дарычылыгы ошол жактан да айырма берет. Бул чыгарылышта кымыз жасоонун жол жобосун көрсөтүп, сырларын ачып берүү үчүн Алайкуу өрөөнүндөгү бийик тоолуу Жамантал жайлоосуна бардык. Желе бул саан бээлердин колуну байланган жип же жалпы эле бээлер турган жерди айтабыз. Уйдун короосунан 50-100 метр аралыктагы жашыл чөптүү жерге тартылып, 2-3 күндө бирден алмаштырылат. Анткени кечке байланып турган кулундар оттой ала тургандай болушу керек. Жайлоонун оттуулугуна карай 2 же 3-4 саат тыныктырып сааса болот. Бул аймактын эли күн узак кезде 7 жолу сааганга үлгүрөт. Ал эми кулундарын таңкы 6-да байлап, кечки 8-9-да агытышат. Бени биз күнүгө 5 мал сайбыз, ушинтип эле. Мээге деле адамдай мамиле жасаш керек, булар деле адамдын мамиле кандай экенин билишет. Корс мамиле жасасаң, булар деле корс мамиле жасайт. Ошол сыяктуу бээлерге деле жумшак мамиле жасайбыз. Сүттүү бээлер бир саамда эле 2 литрге чейин сүт берет. Жаңы саалган саамал сүт ички организмди тазалоодо чоң натыйжа берет. Бээнин жылы сүтү бул деген биринчиден бронхитке пайда, экинчиден иммунитетти көтөрөт. Үчүнчүдөн жандай жөтөл оорусунан айыктырат да бул. Бул илгертен эле ата бабабыздан калган, мындай десем, дары болуп келген. Дары деп эсептелет бизче айтканда. Саамал бээнин сүтү курамы жана биологиялык түзүлүшү боюнча эне сүтүнө окшош келет. Узу тарай элек кезде ичсе кандын айлануусун, зат алмашууну жөнгө салып, клеткаларды калыбына келтирет. 100 грамм саамалда 49 килокалорий бар. B1, B2, B3, Е жана башка витаминдерге, калий, натрий, фосфор, кальций сыяктуу минералдык заттарга бай келет. Кымыздын өтө ачуу эмес, шерин, анан даамдуу болуш үчүн сүттү келгенде 20 мүнөт тыныктырабыз. 20 мүнөттө сүт ысык табын кайтарат да көбүгү чыгат. Анан кийин куюп, арттан бышабыз, кымыз коюу болуш үчүн. Жа суюк кымыздар сүттү ысык куюп, анан азыраак бышып койгон үчүн чаңырган суюк кымыз болот. Албетте, ар кимдин өздүк сырлары бар. Бүжамал айым жылкынын сырын билген саяпкердин кызы болгондуктан кымыз жасоонун салттуу ыкмасын жакшы өздөштүргөн. Анан бишкектин башы кымызды жача турган мындай кеңирээк болуш керек да.
кымызды канча чапкан бышканда кымыз ошондо чачырап турса жакшы бышылат. Чанач эчкинин терисинен жасалган узун баштык. Жаңы союлган эчкинин терисин тилип албай бүтүн бойдон сыйрып алып, жүнүн алып кургатат. Кургаган териге койдун майын сыйпап, арча корук менен жумшаганга чейин ийлөө керек. Ийге келген соң моюнун жана эки колун жип менен бууп койсо, чоң баштык, аныгырагы чанач. Кымыз жасоодогу салттуу ыкмалардын бири карамай кошуу. Көпчүлүк анча түшүнө бербей, жээрип теригени менен кымыздын мыкты болуусунда анын орду чоң. Сүттү чаначка куйган соң 1 чай кашык майды кошуп, жакшылап бышуу керек. Бишкек арча же карагай будактарынан жасалган таяк. Чаначтан 2 карыш узунураак болуп, кармап бышканга ыңгайлуу. Ал эми экинчи башы пияладай жайык болууга тийиш. Салмактуу болсо абдан жакшы. Бирок өтө оор болуп, чаначты тытып жибербеш керек. Алтын ала немеге казанга салам. Каймак. Карамай каймакка куурулган ун аппак кымыздын үстүнө тартылган сүрөттөй болуп көрүк кошуп турат. Эң башкысы саамалдын көбүктөрүн кетирип, ашыкча көбүрүүдөн, кыжылдап ачып кетүүдөн сактайт. Каймак ери баштаганда ага ундан чаябыз. Унду көбүрөөк чайып күйгүзсөк, карамай болот дагы. Кымыздын үстүндө карала томолоктор ошо карамайдан. Ал кымызды суюлтпай, чаначты да майлап, кымызды да көбүртпөй жакшы сактайт. Тунуп турат да кымыз. Ошон үчүн муну каткара алып күйгүзүп алабыз. Муну түшүнбөгөндөр бул карасы эмне, сарысы эмне дейбиз. Ошо карамай күйгөндө 5 чымчым шекер кашык коебуз. Ал кымызды сары кылат. Майга ошого унга кошуп чай бейебиз. Кымыздын үстүндө карамайы болгону менен ак бүртүкчөлөр болбош керек. Ал сүттүн ирип, жакшы бышылбай калгандыгын айгинелейт. Эгер чаначты бат-баттан алмаштырып турбаса, ышы кетип, маңыр, ак бүртүкчөлөр чыга баштайт. Битти, кетте коштулек. Майда арчанын чирик дүмүрлөрүн салабыз. Ал чирик дүмүр чокту тез тутандырып кетет. Анан кыйылган бутактарынан салып, табылгы катылыштаса болот, табылгынын дүмүрүн ыштаса болот. Ал табылгынын дүмүрүн илгеркилер күчтүү болот, оор адамдарга ода эмнеси бар деп көп ыштабай арча ышташкан. Арчаныкы жеңил болот, бардык адамга жагыштуу болот деп илгеркилер кеп кылган боюнча мен ошо жеңилирээк кымыз болсун, шириндээк деп арчага ыштайм. Бул арчага ыштап, жакшы ыштаса кымыз сары болот да, кою болот да, даамдуу да болот да. Ыштык чанач ыштоого ыңгайлашып жерге жасалган очок. Ал эми ыштоо дегендин өзү түтүнгө калоо, тосуу. Кымыздын даамы кайсыл өсүмдүккө ышталгандыгынан көз каранды. Көбүнчө көк шыбак, табылгы куурай же арча колдонулат. Ар биринин өзүнчө кайталангыс даамы бар. Ол илгери жер ыштык кылып, жерге казып алып, агата ыштап жүрүшкөн. Ага биз деле ыштап жүрдүк. Анан азыр көчкөнгө, ар жерге барганда ыштык казып отурбай эле муну ташып, жаан тийбеген жерге, шамал болбогон жерге көтөрүп алып койгонго пилак ыңгайлуу деп азыр айылбыт эле пилак өтүп алдык. Кайерге барсак эле ошол жерге коюп алып эле ыштай беребиз. Жакшы кымыз кычкыл, бирок ачуу эмес. Сары жана өтө суюк эмес, жылмакай болууга тийиш. Албетте, жакшы нерсени жасоо көп убакыт жана убаракерчилик талап кылат. Бөжемал айымдын бир күнү ушинтип кымыз жасоо менен өтөт. Кечкисин үй бүлө мүчөлөрүн чогултуп, дасторкон жайды.
Алардын үйүнөн алыстан ат арытып, атайын кымыз ичкени келген коноктор үзүлбөйт. Ага кошуп шаардан буйрутма кылгандар болот. Бул үйдө кымыз ичип кетүүгө бекер. Көбүрөөк сатып алам дегендер дагы кургал чыкпайт. Биздин алайкунун кымызынын артыкчылыгы чыныгы кол менен жасалып, накта кыргыздын менталитети менен жасалган кымыз. Анан бизде ушундай чөптөр жакшы, ошонун эсебинен кымыздын жакшы болгон себеби ошодон. Дал ушундай ыкма менен каарманыбыз жасаган кымызды тамшанып ичкендер көп. Ар бир айтылган жакшы пикир кыйынчылыктарды унуткарып, тиричилик уланып келет. Орулсам мурачаттан, айлымдын жытаңкыган, кымбатым терек жерем, кылымга из калтырган, батасын аябаган, жол карап жар чабаган, теним амансың. Жаз келип кар кеткенде көчүбүз тегер экен, курулуп кете албаймын, буралган бура белге, кой жайып ача